Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Ысык көлдө байрактар колдонулган тактикалык машыгуу өттү. Ага президент Садыр Жапаров да көз салды. Жетекчи жер тилкесин мыйзамсыз менчиктегенбе? Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы камакка алынды. Доллар арзандады, а базардагы бааларчы. Антимонополия учурдагы абал тууралуу маалымат берди. Дүнөлүк банктын долбоорунун алкагында алынган 58 өрт өчүрүүчү унаанын 4-өө Баткен облусуна бөлүндү. Ысык көл облусундагы Эделвейс окуу борборунда байрактар TB-2 учкучсуз учуучу аппараттарын колдонуу менен тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Машыгуу учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана чек ара кызматынын жаңы техникалары сыноодон өткөрүлүп, анын жыйынтыгында коопсуздукту камсыздоо түзүмдөрүнүн өнүгүү дарамети өскөндүгү айтылды. Калкан 2022 аттуу атайын техникалык машыгууга президент Садыр Жапаров катышып, күч түзүмдөрүнүн иш аракеттерине көзөмөл салып, жеке баасын берди. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Калкан 2022 аталышындагы тактикалык машыгуусу күч түзүмдөрүнүн Балыкчы шаарындагы Эделвейс окуу борборунда өтүп жатат. Машыгуу учурунда байрактар ТВ-2 учкучсуз учуучу аппараттары жана башка аскердик техникалар сыноодон өткөрүлөт. Ал эми күч түзүмдөрүнүн иштерине башкы көзөмөлдү башкы кол башчы Садыр Нуркожоевич жүргүзөт. Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусунда Кыргызстандын аймагына басып кирген мыйзамсыз куралчан түзүлүштөрдү издөө жана эл аралык террордук диний экстремисттик уюмдарга, тагыраагы терроризмге каршы операция өткөрүлдү. Куралдуу кагылышуу учурунда УКМКнын чек ара кызматы жигердүүлүктү көрсөтүп, брондолгон техникалар жана учкучсуз учуучу аппараттар менен душман тарапка оор сокку берип, тийиштүү жоопту кайтара алды. Кагылышуунун жүрүшүндө Коргоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлигинин бөлүктөрү да өз милдеттерин так аткарышып, операция ийгиликтүү жыйынтыкталды. Машыгуунун негизги максаты мамлекеттик чек ара тилкесинен өтүп кирип келген шарттуу душманды жок кылуу боюнча күч түзүмдөрүнүн иш аракеттеринин ырааттуулугун иштеп чыгуу болуп саналат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилегендей, ар түрдүү коркунучтарга ыкчам жана тийиштүү жооп кайтарууга бул өңүттөгү иш-чаралар маанилүү ролду ойнойт. Бүгүнкү машыгуу ыкчам, маалыматтык, аналитикалык, командалык, штабтык жана уюштуруучулук тактикалык кылдат иштин жыйынтыгы. Бул жерде өз ара тыгыз кызматташуу, ар тараптан камсыздоо тапшырмаларын так аткаруу маанилүү роль ойнойт. Машыгуулардын активдүү фазасы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна болгон бардык коркунучтарга карата адекваттуу жооп кайтаруу чараларын көрүүгө даярдыгыбызды тастыктайт. Буга чейин улуттук жана аймактык коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар чечимдерди кабыл алып, укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыр эсе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды берген элек. Биз күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү темпи байкалып турат. Ошондой эле Жапаров Кыргыз өлкөсү ар түрдүү коркунучтардын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан иш аракеттерди бардык коңшу өлкөлөр менен биргеликте жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Биздин өлкө бардык кошуна өлкөлөр менен тынычтык, ынак коңшулук саясатын жүргүзүп, региондогу туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет. Укук коргоочулар менен атайын кызматтар эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн жана экстремисттик агымдардын жактоочуларын аныктоону жана зыянсыздаштырууну улантышууда.
Машыгуу учурунда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн тарыхында биринчи жолу байрактар ТБ-2 сокку уруучу учкучсуз учактары колдонулуп, аппараттар өз күчүн жогорку деңгээлде көрсөтө алгандыгын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев белгиледи. Машыгуулардын негизги максаты ошол пилотсуз учкучтардын көрүш болгон жана ошол максатына жетти. Алар негизинен ушул биз турган жерден 8 километр башка жакта туруп, ошол жерден коюлган буталарга толук тийди жана өз максатына жетип, биздин күткөн результаттарга жеттик. Мындай машыгуулар күч түзүмдөрүнүн гана эмес, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар, саламаттыкты сактоо министринин кызматкерлеринин да ыкчамдуулугун арттырууга себеп болоору айтылат. Болгон өрт кырсыктарын өчүрүү жана авариялык куткаруу иштерин алып баруу болуп эсептелди. Ушул эки тактикалык катайын машыгуунун алкагында биздин жеке курам жана ошондой эле Балыкчы шаардык жараны коргоонун кызматтары өздөрүнүн милдеттерин так жана абийирдүүлүк менен аткарды деп ишенем. Эске салсак, Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы жолу мамлекеттик бюджеттин эсебинен кымбат баалуу аскердик брондолгон техникалар сатылып алынып, чоң масштабта тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Өлкө башчысы билдиргендей, мындай машыгуулар дагы да болсо улантылат. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Балыкчы шаары. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 31 мартта Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы темир жол түйүнүнүн негизин түзөрүн белгиледи. Совет бийлигинен кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, Кыргыз темир жолу мекемеси түзүлгөндөн тарта бир дагы километр жаңы темир жолу курулган эмес. Андыктан барыңыздарды бүгүнкү темир жол тармагынын өнүгүшүндө жаңы багыт, жаңы саамалык чоң кубаныч менен куттуктайм. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы, мамлекеттик ишканасы Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулуш долбоорун ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүп жаткан маалы. Бул долбоорду ишке ашыруунун биринчи этабы биз сөз кылып курулушун баштайбыз деп турган узундугу 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор темир жолун куруу болуп саналат, деди президент. Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө Каракече кенинен казылган көмүр автотранспорт менен Балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү башка калктуу пункттарга ташылат. Автотранспорт менен ташуудагы көмүрдүн баасы бир кыйла өсүп кетет. Ага кошумча Каракечеден каттаган жүк ташуучу унаалар жолдорду бузууда. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Каракече кенинин казылган көмүр автотранспорт менен Балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү калктуу конуштарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон териси менен сезип келет. Ага кошумча Каракечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, тамтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Ошондуктан Балыкчы станциясынан көмүр кенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот. Ысык Көл облусунда Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу башталды. Анда жасалуучу иштеринин алгачкы этабы менен узундугу 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушун камтыйт. Бул долбоор биринчи кезекте күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын калкын жана ТЭЦти көмүр менен камсыз кылуу үчүн, Каракече көмүргенин иштетүүдө көмүрдү ташуу үчүн эң арзан жолду түзүүгө жардамчы болот. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушу башталды. Расмий ачылыш бүгүн болгону менен иш мурдатан эле башталган болчу. Учурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы ишти аткарууга киришип, жарым чакырымы аяктап калган. Мы уже уложили 500 метров. Бүгүнкү иш-чара аталган жол 63 чакырымды түзөт. Азыркы кезде жолдун 500 метрин аяктап жол иштери уланууда. Бул иштер толукталгандан соң президент жалпы ишке старт берип, курулуш иши толук башталат. Азыркы тапта Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу боюнча комиссиялык топ түзүлгөн. Анын түзүмүнө Кыргыз темир жолу ишканасынын инженерлери жана курулуш тармагынын адистери кирген. Бул курулуш алгачкы жолу мамлекеттин өз күчү менен салынууда.
Как вы знаете, мы начали строительство. Аткарылып жаткан иштер баарыңарга белгилүү болгондой мамлекеттин жеке каражаты менен өз күчүнө салынууда. Буга улай биз быйылкы жылдын эсебинен жолдун 5 километрин бүтүрөлү деп турабыз. Бирок муну менен токтобойбуз. Азыркы кезде инвесторлор менен иш алып барып, жеке каржы булактарыбызды тактап жатабыз. Иштерди эмнеге өзүбүз куруп баштадык? Себеби бул мамлекетибиздин каржы иштеринде аябай ыңгайлуу болгондуктан ишке старт берилген. Это строительство сами. Балыкчы станциясынан көмүргенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болоору айтылды. Эң биринчи кезекте бул жолдун курулушу күз жана кыш мезгилинде Бишкек жебине жана аймактарды кара алтын менен камсыздоодо арзан стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, экономикалык жаатта пайда берип, жүк ташуу иштери жеңилдейт дейт жолчулар. Бир эле путь да бул, бир эле путь. Бир эле путь Кочкор жакка курулат. Бу экономический жактан да бу эме очень чоң развитие. Бу жол, темир жол салсак, уже автомобильный жолдун эмеси жеңилдик болот да. Балыкчы Кочкор темир жолунун быйыл 5 чакырымын бүткөрүү пландалууда. Жүргүзүлүп жаткан жумуштардын көйгөй жаратканы аймактардагы саздактуу жерлери жана Орто Токой суу сактагычынын баш чени болууда. Трассанын жалпы узундугу 63 километр. Бул жерде эң индивидуалдык долбоорлорун талап кылган 3 участок бар. Биринчи ушул жердеги САЗ, ал эми экинчиси 5 километрден 9 километрге чейин саздак жер, Ак Өлөң айылынын этегинде. Андан кийинки участок 39 километрден 43 километрге чейинки Орто Токойдун жээгиндеги аскалуу жер. Ал жерден бургулоо жардыруу иштери менен асканы кесип өтүүгө туура келет. Ошондой эле суу өткөрүүчү жасалма курулмалар каралган, 3 орточо көпүрө, 11 кичкей көпүрө жана алдын ала эсептөөлөр боюнча 80ден ашык суу түтүкчөлөрү каралган. Белгилей кетсек, Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына президент Садыр Жапаров старт берди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы темир жол түйүнүнүн негизин түзөөрүн белгиледи. Алишер Асанов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Балыкчы шаары. Жихадтык идеологияны кармангандар Кыргызстандын жаранын ордап опузалоо жолу менен ири өлчөмдөгү акча каражатын талап кылышкан. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Агалайык 19 мартта жихадтык идеологияны кармангандар жана Салафия диний агымынын Абдурахим Мура Хамза Алина аттуу өкүлдөрү, ошондой эле 2 белгисиз адам Кыргызстандын 28 жаштагы жаранын уурдап кетишкен. Алар ишкердин $4000 кызыккан. Уурдагандар ишкерди кыйнап, психологиялык басым жасап, кошумча каражат алуу үчүн автоунаасын $1000 көрөөгө коюуга мажбурлашкан. Жана дагы $5000 талап кылышкан деп жазылган маалыматта. 25 мартта кол салгандардын бири Талас облусунун 38 жаштагы тургуну кармалган. Ал мурда бир нече жолу соттолгон. Улуту Өзбек. Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы камакка алынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Райондук прокуратура жүргүзгөн иликтөөгө караганда, ал айыл өкмөт башчысы болуп турганда жасалма документтерди колдонуу менен айдоо жерлерди турак жай категориясына которгон токтом кабыл алып, аны өзүнүн айланасындагыларга менчикке чыгарып берген. Андан соң алар аркылуу үчүнчү жактарга саткан. Учурда бул фактыга тиешелүү бар башка адамдарды аныктоо, шектүүнү тергөө иштери жүрүп жатат. Ачык булактарга таянып айтсак, Сузак районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Калмаматов Мирланбек Иманалиевич болгон. Журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө байланыштуу 28 мартта камакка алынган Батма-Бат YouTube каналынын автору 1 айга камакта калды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Милиция каза болгон журналист Арзыгүл Галымбетова жергиликтүү милицияга 25 мартта кайрылып, Батма-Бат YouTube каналынын автору Батмакан Жолдубаева аны каралап жатканын айтып арыз жазганын билдирген. Журналисттин өлүмүнөн кийин жабырлануучунун арызынын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Маркум Галымбетова Бишкектеги гуманитардык университетинин журналистика факультетин аяктаган. Алгач Манас жаңырыгы телеканалында, кийин КТР Обо гезитинде иштеген. Соңку жылдары Баткендин облустук телеканалында жана Турмуш сайтында эмгектенип келген.
Жабатта милиция эки ушкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Жабат шаарынын аймагында өзүнө сырттан тааныш болгон бала көчө баласымын деп коркутуп, 20 000 сом акчасын алып койгондугун билдирген. Ал эми экинчиси шаардагы соода базардын кире беришинде турган учурда белгисиз жаран кол телефонун сүйлөшүп алайын деп алдап алып, кайра бербей качып кеткендигин билдирген. Милиция ыкчам аракеттерди көрүп, кылмышка шектүүлөр кармалган. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. 2022 жылдын 23 март күнү Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгына Жалал-Абад шаарынын 31 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында Жалал-Абад шаарынын аймагында өзүнө сырттан тааныш болгон бала көчө баласымын деп коркутуп, 20 000 сом акчасын алып койгондугун билдирген. Бул факты ошол эле күнү Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 206 беренесинде тоноодо көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен катталып кылмыш иши козголгон. Бул окуяга шектелип, ИИМде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Жалал-Абад шаарынын 1994 жылы туулган тургуну кармалган. Бул жарандын азыркы учурда Жалал-Абад облусунун аймагында катталып, бети ачылбай турган оор жана өзгөчө оор кылмыштарга тиешеси бар же жоктугун тактоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тергөө амалдары уланууда. Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө Сузак районунун 67 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал өз арызында 22 март күнү саат 12:00 чамасында Жалал-Абад шаарындагы соода базарынын кире беришинде турган учурда белгисиз жаран кол телефонун сүйлөшүп алайын деп алдап алып, кайра бербей качып кеткендигин билдирген. Кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен катталып, кылмыш иши козголгон. Бул окуянын бетин ачуу максатында Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул окуяга шектелип, буга чейин бир нече жолу соттолгон. ИИМде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Жалал-Абад шаарынын тургуну 1984 жылы туулган жаран кармалып, далил буюм катары Samsung үлгүсүндөгү телефон алынган. Азыркы учурда бул факты боюнча тергөө амалдары уланууда. Акыркы учурларда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоодо милиция кызматкерлери жакшы аракет кылып жаткандыгын ИИМдин ардагерлери билдиришет. Мындан улам жарандарга ушул сыяктуу окуяларга туш болсо, дароо күч органдарына кайрылуусу керектигин билдиришет. Телефон урдап качканга чейин барып турду. Булар эми ушунчалык майдаланды. Булардын баягы кылмыштуу топтун мүчөсү катары эмеге каттоого алынган адамдар, бирок булар жеке жарым жүрүп алып дагы элдерге зыян тийгизип атышат да. Эми булар менен күрөштү абдан күч алыш керек. Особенно баягы акча багытында, наркотик багытында кимдир бирөөлөрдү коркутуп, бир нерселерин тартып алуу багытында иш жүргүзүшөт да. Буларга аеосуз күрөш дайыма жүрүш керек. Буларга коомчулук тарабынан дагы жүрүш керек. Ошондуктан булардан запкы көргөн адамдар жашырбай айтыш керек. Жалал-Абад облусунун аймагында 2021 жылдын 12 айында кылмыш иликтөө багыты боюнча өндүрүштө жалпы 1700дөн ашуун жаздык иш болуп, анын ичинен 1400 кылмыштын бети ачылып, ачылуу пайызы 79,2% түзгөн. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Министрлер кабинети макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш түзүү чечимин жактырды. Маалым болгондой, бул кеңешти министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектейт. Кеңештин негизги максаты макроэкономикалык жана инвестициялык саясат аркылуу туруктуу экономикалык өнүгүүнү шарттоо болуп саналат. Жыйындын жүрүшүндө министрлер кабинети 10дон ашуун чечим кабыл алганы кабарланды. Акылбек Жапаров жыйында белгилүү болгондой, министрлер кабинетинин алдына чоң милдеттер коюлган. Биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын аткаруу болуп саналат. Мындан тышкары экономикалык реформаларды жүргүзүү, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, өнөр жай жана инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Мамлекеттик башкаруу тутумунда натыйжалуулук, чечимдердин сапаттуу жана ыкчам кабыл алынышы талап кылынат, деди. Министрлер кабинетинин чечими менен Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы өткөрүү пункту Бажы көзөмөлү Ысык Көл аэропорту күнү-түнү иштей турган болду.
Өлкөдө 31 мартка карата доллардын курсу 80-82ден болуп турат. Буга чейин АКШ доллары рекорддук чекке көтөрүлүп 106-107ге чейин жеткен. Ал ортодо азык-түлүк баалары кескен кымбаттап, соода түйүндөрдө айрым товарлардын тартыштыгы байкалган. Ал эми алуучулар болсо базар бааларында Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларда кымбаттап жатат деп нааразычылыгын айтышкан болчу. Андан бери азык-түлүккө болгон баа түштүбү Асель Сыдыкова сөз кылат. Акыркы учурларда Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баа кескин көтөрүлгөнү маалым. Буга Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаал, доллардын кескин көтөрүлүшү негизги себеп келтиришкен. Бүгүн 31 мартка карата АКШ долларынын курсу 80-82ден турат. Эми азык-түлүккө болгон баа арзандайбы? Көпчүлүк тарабынан мына ушундай суроолор берилип жатат. Алдыда бул боюнча кенен сөз кылабыз. Өлкөдө АКШ долларынын курсу 24 февралдан баштап саат сайын көтөрүлө баштады. Акыркы рекорддук чек 11 мартта 106-106,5га чейин жетип 5 күн сакталды. Андан соң кайра акырындык менен доллардын курсу түшүп баштаган. Базадан түшүп отуруп 106, 105, 104, 103 болуп 99, 97, 95. Мына бүгүнкү күнгө азыр 80 сом покупка, 82 сом продажа болуп курс койдук. Бүгүн рынок ушуга түштү. 106 сом 50 тиын дегенге мындай кырдаал байкала элек көп жылдан бери. Бул ушул Украина менен Россиянын келишпестиктен согуштун себебинен болду окшойт, ушундай өзгөрүүлөр болду да. Доллардын өсүшү менен уун, өсүмдүк майы, кумшекер сыяктуу азык-түлүктүн тартыштыгы жаралып, коомчулук дүрбөлөңгө түшкөнү белгилүү. Ага ылайык соода түйүндөрдө азык-түлүктөрдү ашыгы менен сатып алгандар көбөйгөн болчу. Мындан улам айрым негизги товарларды сатууда чектөөлөр киргизилип, матрезервдин запастарынан суу майы жана кумшекер Кыргызстандын 7 дубанына жеткирилип сатыла баштады. Албетте бул баарына жетиштүү эмес эле. Эми кайрадан АКШ долларынын курсу мурдагыдан да төмөндөдү. Бирок базар баалары арзандабай жатканы нааразычылыктарды жаратууда. Баа ошол эле ойдон, базардагы баа эч өзгөрүлгөн эмес, кымбаттаган ошол эле ойдон, эч бир неме жок. Мисалы үчүн, мына сахарларга тыйым салып атат. 70тен өйдө көтөрүлбөш керек. Азыр сурасам 90 дейт баардык эле жерде. Баардык эле бир ценаны коюп алышкан. Доллар көтөрүлдү, баардык кымбат. Биз ошондой неме тутабыз деле, ошол эле бага эле. Билбейм, ушу неме тачат да, булар ошо сөз жатпай алышкан. 720 сом болчу, эң арзан майыбыз. Азыр 770 сом. Эми Кудай кааласа дагы түшөт да булдан бияка. Ошондой деп ойлоп атабыз. Эми түшүп калат Кудай кааласа бардык нерселер. Бизге деле клиент керек, соода кылышыбыз керек. Биз деле патент төлөйбүз. Майларды эми түшөт деп атат фирмада. Азыр эмеси арзандаганы боло элек да. Фирмалар Доня алейна түштү бирок. Анан кийин мына майлар, мастатка майлар дагы деле 800 алганмын. 820 сатабыз. Азыр майлар 750 сом болуп калыптыр деп атат, бирок ондой майлар келе элек эле. Ал эми монополияны жөнгө салуу агенттиги азык-түлүк бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүп жатат. Бир жумадан бери өсүмдүк майы, кумшекер, ундун арзандаганы айтылат. Кумшекердин баасы буга чейин 110 сомго чейин көтөрүлгөн, өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө 85 сом, 95 сомдон сатылууда. Суу майды айта турган болсок, суу майдыкы 200 сомго чейин чыккан 1 литри. Азыркы күндө 150дөн 180 сомго чейин. Дагы унду белгилей кетсек, ундун бизге Казакстандан келет, мына Кыргызстандан чыккан өзүбүздүн производительдер чыгарган ундар ошол эле баада, башкача айтканда 1650 сомдон завод чыгарат. Бул Өзгөн ун заводу, Кара суу ун заводу жана мына Оштогу Мариям ун заводу. Импорттолгон ундардын баасын кымбаттаганы Казакстандан келбей калып, bir короткий время. Ошон үчүн көтөрүлүп кетти. Бүгүнкү күндө мен азыр эле сүйлөштүм, мына талаштан өтсөт основном границада. Баалар азыр түшүп келаптыр. Орточо айтканда 100 сом, 150 сомдон мешогуна. Бул деген килограммына 3 сомдон туура келет да. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында 7 социалдык дүкөн ачуу пландалууда. Дүкөндөрдө эң керектүү делген азыктар базар баасынан 10-15% төмөн сатылышы маалымдалат. Ош мэриясына билдиришкендей, социалдык дүкөн апрель айында ишке түшүүсү күтүлүүдө. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Быйыл жайында Камбарата бир долбоорунун курулушу башталат. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев 31 мартта маалымат жыйын учурунда кабарлады. Анын айтуусу боюнча алгачкы курулуш иштерине 20 миллион доллар каралган. Курулуш июнь-июль айларында башталат. Доскул Бекмурзаев Камбарата бир ГЭС долбоорунун курулушуна коңшу мамлекеттер же үчүнчү жактарда катыша аларын айтты.
Бүгін 31 мартта Жаабат областық экология аймақтану жана техникалык чыгармачылык балдар борбору тарабынан биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аталышындагы кароо сынактын областык туру өттү. Жаш ойлоп табуучулар арасында өткөрүлгөн сынакка облус аймагындагы район шаарлардан келген 100 бала катышты. Алардын арасында Жаабат шаарындагы номер 17 мектептин барган жаш ойлоп табуучу Байырбек Сайыров сынакка өз колунан жасалган поезддин макетин алып келген. Ал учурда Ариет балдар чыгармачылык борборунун робототехника иримине барат. Белгилей кетсек, сынакта алдыңкы орундарга жетишкен балдар республикага жолдомо алышат. Биринчиден Форекс кеткен. Форекс. Анан кийин моторлор. Анан бириктиргич сызымдар батарея кеткен. Батарея. Анан кийин бул кең жолдан тар жолго өтүүчү жол немелерди азыркы учурда Европанын жолу Кыргызстандыкына түшпөй, Кыргызстандын жолу Европаныкына түшпөй атат да. Анан кийин ошого биз кылганбыз, ошону ылайыктап жасаганбыз. Республика жаштар арасында биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу жаштар арасында сынагын облустун турун өткөрүп жатабыз. Биздин балдар борбору. Бул сынактын жалпы максаты техникалык чыгармачылыкты жаштар арасында жайылтуу. Техникалык чыгармачылыкка кызыккан жаштарды аныктоо жана аларга колдоо көрсөтүү. Дүнөлүк банктын долбоорунун алкагында алынган 58 өрт өчүрүүчү унаанын 4-өсү Баткен облусуна бөлүндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгына акыркы жолу 2009 жылы ал өрт өчүрүүчү унаалардын эскилиги жетип, кызматынан да түйшүгү көбөйүп калганын айткан өрт өчүрүүчүлөр жаңы унаалар мындан ары иштерин бир кыйла жеңилдетерине кубанып турушат. Кененирээк кийинки материалда. 20 жылдан ашуун өрт өчүрүү тармагында эмгектенип келген Нурданбек Касымов жаңы алынган өрт өчүрүүчү унааны сынап көрүүдө. КамАЗ үлгүсүндөгү бул унаанын мүмкүнчүлүктөрү бир кыйла жогору экенин айтат. Кырсык катталган жерге убагында жетүүгө, кандай гана жагдай болбосун өрттү өчүрүүгө ыңгайлаштырылганын баалап өттү. Дизель автоунаалардын эскилиги жеткениге удобство жок. Бул машинанын бар жогу современный экен, жүрүшү дагы, ылдамдыгы дагы тез, бат, ичиде комфорт бар, жылуулугу, өрт өчүрүүчүлөрдүн кышында отоплениясы бар экен өзүндө. Анан кыймыл аракети дагы зилдерге караганда ыкчам экен. Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Кыргызстанда табигый кырсыктардын тобокелдиктерине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында 58 даана өрт өчүрүүчү унаалар Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүлүп берилген. Анын ичинен 4 унаа Баткен облусундагы бөлүмдөрүнө жеткирилди. Кызылкая шаарындагы номер 62 өрт өчүрүү бөлүмүнө Кызылкая шаарына, анан кийин Кадамжай районуна келген, анан кийин бизде Баткен шаары, Баткен районуна келген бир өрт өчүрүү, ушундай эле Лейлек районуна келген. Ал эми буга чейин биздин вооруженияда өрт өчүрүүчү өзгөчө кырдаалдар министринин башкармалыгында 2009 жылы келген. Анда дагы ушу 4 келген. Анда ЗИЛ маркасындагы. Мунун айырмачылыгы ЗИЛ маркасында келгендердин эмеси суусу азыраак. 4 тонна суусу, пенообразователь 200 литр. Баткен облусунда буга чейин жалпы 18 өрт өчүрүүчү унаа болгон болсо, акыркы жолу 2009 жылы 4 унаа алынган. 10 жылдан ашуун убакыттан бери унаалардын эскилиги жетип, кызматынан да түйшүгү арта баштаганын өрт өчүрүүчүлөр айтышты. Жаңы алынган унаалар кырсыктарды жоюуга жана адам өмүрүн сактоого мааниси зор дешет. 6 тонна суусу бар, 360 литр пенообразователь бар. Онон сырткары бул жерде биздин ПТВ шаймандарыбыз, өрт өчүрүүчү шаймандарыбыз бүт жаңыланып, эң биринчи бир керектүү нерсе биздин өрт жеңчелерибиз, рукаларыбыз. Сапаты, эскилиги жеткендиктен бир суу бергенде эле эмен атмосфераны көтөрө албай тешилип кеткен убактар болуп атты эле. Бирок бул жерде азыр мына сапатын дагы мен сиздерге көрсөтүп өттүм. Мен ойлойм ушу биздин Баткен облусуна, Кыргыз Республикасына кызмат кылат деп. Модели АЦ-6. Өлкө башчысы Садыр Жапаров мындан арыда элдин коопсуздугу үчүн аракеттер көрүлөрүн айтты. Быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигине 300 миллион сомдон ашуун каражатка элдин коопсуздугуна багытталган техникалар алынарын жана 2 миллион еврого тик учак сатып алынарын билдирген. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо. Материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес. Эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Баткен облусунда жыл башынан бери жалпы 54 өрт кырсыгы катталып, басымдуу бөлүгү Кадамжай районунда чыккан. Өрттүн чыгуу себептери катары кыш мезгилинде электр тогун туура эмес пайдалануу жана жылытуучу мештердеги этиятсыздыктан келип чыккан. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. 3 апрелде Борбор калада вело сезон ачылат. Ага байланыштуу саат 10-дон 10:25 чейин Алы Токумбаев көчөсүнүн, Нуркамал Жетикашкаева көчөсүнүн Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркына чейинки бөлүгү жабык болорун Бишкек мэриясы эскертти. Жарыш дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө арналып, Сергек жашоо дене сакмуун аталышында өткөрүлөт. Ачылышты Бишкек мэриясы, Шаардык кеңеш жана Вело Friends Позитив КЖБ өкмөт уюму биргеликте уюштурууда. Иш-чаранын алкагында ар кандай сынактар өткөрүлүп, катышуучуларга атайын белектер берилет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндүмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.